Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрүн өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр ишембилик болуп жатат. Бүгүн 22 март. Жалпы Дача суу аймагы буюрса азыр бул жактагы жалпы таштандыларды биз чогултуп, жок кылып, санитардык абалды жакшыртабыз. Сиздер менен чогуу азыр жергиликтүү тургундарды көрүп атасыздар. Жалпы чогулуп ишембилик өтүп жатат. Андай эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Көрүп атасыздар. Абдан мыкты ишембилик өтүп жатат. Албетте жергиликтүү тургундар менен биз азыр сиздер менен чогуу барып ал жакты толук чагылдырып беребиз. Демек, ар бир Кыргызстан аймагында санитардык экологиялык абал абдан мыкты болуш керек. Эч качан таштандыны жаратылышты булгап, жалпы экологияга терс таасирин бере турган пластикалык таштандыларды таштабаңыздар. Жана мал жандыктарды сөзсүз түрдө өлгөндөн кийин оорудан өлсө дагы сөзсүз түрдө көмүшүбүз керек. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына өрттөй турганын өрттөп бул жака көмүлдү. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Kim ruhsat verdi? Evet, Rıza kim örttedi bunu? Kim örttedi dedi? Bergen örttedi. Kim örttedi? Hakimçilikten geldi mi ya kişiler? Men hakim. Salamaz. Az iskemir. Жұмыштарымыз бар әлі. Атыңыз кім болады? Yok, bunu sizler başına örttөгүлө takırdı айтпайсыңар be. Bu aeroport terinde bunu tutkanга örttөгү болбойт да bunu. Kim örttedi? Квартал башчылары мына Дачасынын төрагаларын айткан, өрттөгүлө. Өрттөгөн негиз туура эмес, монун бар, жыттын барын демей кылып атышат дейт. Азыр мына ямага түрчөт. Бирок азыр ямага түрчөт, булар көбөйт азыр. Не өрттөдүң? Монда чыккан жыттын кайра өзүбүздүн дем алып коесузбу? Кайда сакалдар? Дачасынын төрагалары. Наркотикалер be? Вот здесь и он. Мына. Он ким өрттөдү? Экскаватор чакырбайт. Мен жаңы сен мына түтүнү чыгарбай тур эми. Анан ошолордун бардыгын Жүрүңүздөр. заездердин бардыгын тостуруп, чара көрөбүз. Андан сырткары, өзүчө айтчы. Карабайсыңар буларды. Анан кийин андан сырткары мына могу жерде мына чөп саткандар бар. Булар да булгайт экен. Пандемик күндөн бул жака муниципалдык инспекциядан бир экипаж жиберебиз. Бир экипаж жиберип, алар дежурить этип, буларды несанкционированный соода кылып атат да. Булардын бардыгын бир ылайыктуу жерде, бир жерди аныктап беребиз. Ошол жерде эме кылышат. Сатышат. Себеп дегенде чөп, саман учат, чөп учат, алда мусор. Анан азыр монча бүт мусор эле мына 100гө жакын адам чыкты бүгүн. Жергиликтүү эл менен биз буларды перчатка менен, мешок менен, атайын пакеттер менен, маска менен обеспечиттик. Андан сырткары биз өзүбүздүн тазалыктын техникаларын алып келдик бул жака. 3 самосвал алып келдик, бир экскаватор алып келдик. Мына ушулар менен азыр чыгардык. Анан азыр эл менен да сүйлөшөбүз. Анан эл дагы бул жакта эл өзү да кызыктар болуш керек да. Бул айлана чөйрө, бул тегерек ушул биздин жергиликтүү элге керек. Мына азыр кандай жаман болуп турат эле, мына жап-жашыл болуп мындай сонун жакшы көрүнүп калды да. Анан эгерде кандайдыр бир техникалар келип мусор төгүп аткан моменттер болсо, булар бизге машинанын номерун эле сүрөткө тартып салып ийсе, биз аны шаардан кармап, сөзсүз штраф салабыз аларга. Ошентип туш тараптан биз эмек алабыз да. Кудай буйрса. Бул жакта эми толук инспекция менен көзөмөлгө алат экенсиздер, муниципалдык инспекция менен көзөмөлгө алып, ошо несанкционированный жерлерде соода кылгандар, таштанды таштагандар боюнча көрктөндүрүү, жашылдандыруу эрежелерине ылайык биз чараларды көрөбүз. Азыр эми бул жергиликтүү тургундардын эми таштанды атайын ташташ үчүн бир мындайча айтканда бир жасап бересиздерби? Бир жерди жагы. Бул мындай, бул подворовой обход болот.
Bizde azыр мына шаарда да көрүп атасыңар, могу этаж үйлөр кварталдардан бөлөк жыл массивтерде биз таштандырууларды алдык көчөдөн. Себеп дегенде ал жерде көчөгө чыгарып койсо ошол жерде турат да. Азыр үйлөрүн да кармайт, өздөрүнө график беребиз. Азыр биздин тазалык ишканасы договор түздү булар менен, 11 дача менен график менен келип, көчөмө көчө кирип, дароо эле кузовка жүктөнүп полигонго алып кетет да. Ошондой болот. Бул өнүккөн мамлекеттерде деле ушундай. Ошол үйүн да кармашат таштандыны. Анан биз азыр мындан ары күн ысыйт, көчөгө ыргытсак, башка кылсак дагы жаман болот да. Ошон үчүн булардын бардыгын биз иреттейбиз. Булар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү, келишимдер түзүлдү мынакей жергиликтүү эл менен. Ошонун негизинде тариф менен өздөрү акчасын төлөп беришет биздин тазалык ишканабызына. Биздин тазалыктын кызматкерлери келип, мусорду алып кетишет. Эми буларга ошол кошумча коммуналдык кызматтардын эме төлөмдөрү да келет да, Коммуналдык ал келет. Азыр мына шаардын мэри Айбек Жанышбековдун тапшырмасына ылайык булар бизге в рамках АТР кошулган да булардын баардыгы. Булар боюнча мына азыр биз 1 апрелден баштап суу, вода скважиналардын баардыгын, водозаборлордун баардыгын Бишкек Горводоканал тейлеп атат 1 марттан баштап. Алар уже тейлеп, бузулса келип оңдойт. Эл ичүүчү суусуз калбаш керек да. Суу жок калбаш керек. Алардын баардыгын алып атат. Анан Напаловкадагы заборлорду уже водозаборлорду 1 апрелден баштап өткөрүп алышат баланска. Тазалыкты биз тейлейбиз. Көчөлөрдү жарыктандырууну Бишкек Свет тейлейт. Сууну Бишкек Горводоканал тейлейт. Ошентип биздин городской службалар бул жака да кирет. Кирди уже. Абдан сонун иш-чара болуп атат, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Биздин Ленин район администрациянын башчысы Аким Жыргалбек Тургунбекович, сизге чоң рахмат. Ушундай сөзсүз биздин ушул кайрылуубузга четке какпай, сөзсүз түрдө аны тез аранын ичинде кабыл алып, мына ушул маселени, экологиялык маселени чечүү боюнча азыр иш-чаралар жүрүп жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Сиз менен азыр жергиликтүү тургундардан дагы бир экени сүйлөтүп алсак. Алып атабыз. То есть элдер мусорду үйүндө кармашат. График келет. Ошол күнү көчөгө чыгарып коет, келип алып кетет. Ошол сыяктуу эле дача суда да мындан нары ошондой болот. Ошондой болот. Сиздер келишимдин негизинде мусорга төлөмдү төлөйсүздөр. Тазалык ишканасы өзүнүн кызматкерлери менен келип, техникасын алып келип, жыйып, полигонго алып кетет. То есть бул жака эч кандай мусор чыгарбашыбыз керек мындан нары. Болуп турбу? Мындан нары техника келет. 100% кошулат. Ошо мусор эртең барат деген күнү гана кошуп айтып койсо график. График Бүттү, биз күнү менен чыгарып коебуз. Ооба, график түзүлөт.
бардыгы жөнгө салынат. Ооба. Андан сырткары мына жакта мына чөп саткандар бар экен, жем саткандар, көмүр саткандар. Жок, көрөкат болгону менен эми бул көрөкат деп эле эми тегерек четтин баарын булгай бериш керек да. Аны сатпа деген эч ким жок. Бирок ылайыкталган, атайын бөлүнүп берилген жерде сатыш керек. И ошолор дагы таштандыга төлөш керек мусорга. Туура. Тегерек четтин булгуп атат да. Ооба. Мен дагы бир суроо айтайынбы? Мисалы мусорду ошо чыгарып атабыз, Мусорду мисалы аз бир көчө башчыларыбыз бар эле. Ар бир үйдөн, ар бир көчө башчы, ар бир көчөдөн чогултуп туруп, машинабыз бар эле. Ошону менен жакта калып таптаза кылып тазалап кетчү, ошого төлөчүбүз. Азыр болсо биз силерге өтүп калдык, Азыр акчасы кандай чогулат? Малика ошо үймө кыдырабы же Көчөгө кирет. Көчөгө кирет же бир определенный жерге алып чыгасыңар. жок. Ошондой болот да. Мусорду акчасын кандай кылып төлөнөт? Же Тариф менен төлөнөт Мен да. мындай уксаңдар, отуруңуздар. Мен мына Мына тазалыктын жетекчиси мына. Жаңы Жаңы дайындап. жылдан бери силерден мусор чыга элек. 8 машина чыгарды. Туурабы мына Абдыкал ака? Муну төрагаңар аксакал, туурабы? Бардык не оп тура, оп сөз берсеңер. Январдан бери эч мусор чыга элек силерден. Жума сайын чыгарчубуз. Аны силер өзүңөр менчик кылып чыгып. Биз запрет коюп койгонбуз. Себеби бизге мамлекетке бир тиын төлөбөсө, ал жака болуп атса, мамлекет силер төлөшүңөр керек. Биз шаарга өттүк. Февралда токтоттук. Токтот, карап, ошондуктан биз келишимге келген баарыңар чакырдык. Мына төрагаңар келди, 80% баарыңар менен үйдүн канча адам жашат тизмесин бердиңиздер. Биз бирдиктүү базага киргиздик. Кирбеген да 2 жыл калды. Бирок мусорду алып атабыз бүгүн биз. Ошо күндөн бери ушу күнгө 9 машина чыгарды. Мына бүгүн. Же туура эмес болду калды. Кое турсаңыз мен айтып өтөйүн. Калганын 23-чү шаардык кеңештин токтому бар, канча сомдон деп. Биз ошо менен чектелген гана баа менен эч кандай льгот только пенсионерлерге, башка льгот жок айтып коеюн. Төрөлгөндөргө да жок. Льготтор пенсионерге 22 сом болсо, ал жерде себеби биздин азыр счетубуз кичине болуп турат, ошого байланыштуу бар тарифтерди баасын коюп койгонбуз. Бул шаардык кеңештин токтому менен тазалык менен биргеликте ишти алып барып атабыз. Анан айтып коюш керек. Мына ушул жерге келген биринчи жол келип атат. Тазаланат. Туурабы сакал? Ба биринчи тазаланып атабыз. Мына рахмат акимибизге, жергиликтүү бийликке рахмат. Мына 4-5 техниканы баарын алып келип коет. Сиздер үчүн бүгүн тазалап колубуздан келишинче жардам берели деп атабыз. А мусор мына азыр бир машина жүктөп чыгып дагы 9-чу кетти. Туурабы сакал? Азыр кайра келет дагы? Дагы келет. Анан оны да 3 машинаны бүгүн биз 4 машина менен жүктөп кетебиз мусорду. Наркы жактардагы тазалап жүрүптүр. Кичирээк болуп атабы деп атамай. Кичирээк болуп атат. Күн жылы турган мусорлар уже кечээки мусорубуз 4 күн болду турган. 19-да чогултканбыз. Бүгүн 22-си. Жыттанып сасатат. Балдарыбыз биздин көчөбүз деген айылдарда эмес, дача кичинекей тар көчөлөрүбүз. Балдарыбыз именно ошол жака ойноп атат. Күн ысыса баягылар сасыйт аябайчы. Анан бул убакка чейин биздин Аэрофлот дачасы бизде ушундай тартип бар болчу. Биз айына бир жолу такай биздин токой жакта таптаза такай тазалачубуз. Биз өзүбүздүн эмелерибиз бар да, өзүбүз үчүн тазалыкта жашачубуз. А сиз айтып атпайсызбы? Мусор чыгара элек деп. Биз февралга чейин чыгарып келдик. Өзүбүз жана менчик бала чыгарып. А сиздерге марттан баштап кошулдук. Биз Башиев өкмөткө рахмат. Сонун иштер жүрүп атат. Буга деген сүйүнүш керек. Жаман дей бербей, жакшы нерсени айтсак анан оңолобуз. Ошон үчүн жакшы дейлик баарыбызчы. Мен бир нерсе айтып коеюн. Эмне үчүн силер порттер? Потому что биздин чоң мусор сиздин көчөңөргө батпайт. Муну да моюнга алалы. Ошондуктан сиздерден сураныч. Ошо эртең мына графикти коюп алганбыз. Мына аксакал 10-унда, 20-сында биз алып чыгып кетебиз. Ар бир дачага келет. Алып чыгабыз. Чыгарабыз. Только сиздерден сураныч. Жолдо тардыгына байланыштуу мусорларды ичине чыгара турган жерге алып берсеңиз. Машина кире турган алып берсеңиз. Анан дагы бир маселе. Мына азыр мына ороз айында жашап атпайбызбы? Бул ороз айы бул тазалануунун айы, аруулануунун айы. Мына чогулуп күндө бир эле мешоктон мусор чогулуп койгула, биз алып кетебиз аны. Аны шаар чыгарып кетет анын бардыгын. Эми мына дача суунун тургундары силердин деле мына үнүңөр Кудайга жетти окшойт. Туурабы мына чуркап жүрүп, мына жергиликтүү активисттер, биз башка кишилер чуркап жүрүп мына мыйзамды өттү. Эми президентибиз кол койсо, мына макам алынат, калктуу конушка киресиздер. Анан бул жактарда дагы шаардык инфраструктура бүт келет, түзүмдөр келет. Биз деле сиздерди таштап койбойбуз же унутуп салбайбыз. Раз шаардын аймагына өттү, шаардын мэри Айбек Жанысбековичине тапшырмалуу ошондой. Баягы кошулган аймактар көз жазымда калып кетпесин. Ошол жактардагы жергиликтүү элдин көйгөйлөрүн параллельно шаар менен бирге алып кетиш керек. Мындан ары
шаардыктар, анан кийин дачалыктар же ороктуктар деген болбош керек. Жалпы Бишкек шаарынын аймагы аянтты болуш керек ошонун ичинде. Мына биз орокту мындай кылдык. Орок айыл өкмөтүн 2 февралдан баштап толугу менен Бишкек тазалыкка өткөрүп бердик мына. 2 февралдан бери ороктун бардык айылдарын, аймактарын Бишкек тазалык мусурун чыгарып атат мынакей. Ошол сыяктуу эле мына сиздердикин өзүбүздүн тазалыкка өткөрүп берип атабыз. Мындан ары бул мекеме ташый баштайт. Ооба. Мындайда биз сиздердин мына ар бир 10 дача бир айыл бар, төрагаңар бар, ар бир дачанын төрагы. Ошо келгенде мен айттым. Карагыла контроллорду өзүңөр тандалып, бизге киришпей өзүңөр тандап бердиңиздер. Бирөө мына экинчисин башчыны экөө кирди. Булар эгерде пенсияга чыккандар болсо өлүңүздү алып келип бересиздер биз жака. Биз чыгарып бересиздер. Ошонун негизинде тиркелип туруп пенсияда эсеп алынат. Муну мындай деп түшүндүк да бизгечи. Мен барайын дегем. Ушул жерден 5-6 үй биз пенсионерлерден чогултуп ишке барсак деп десем, мисалы 24 сомдон төлөгөн атабыз да. Атетиги Новоповловкага барганга чейинки жол кире, ошого чейинки бараң. Ана кайра жаңы жылга чейинки 6 айды эсептесек, ушу мына апрель марттан баштап эсептесек, нар жакта 24 сомдон эсептесек, андан да ашып түшүп кетет экен. Анда 48 сомдон төлөп, 40 сомдон төлөсөк кандай болот? Айткыла, кошуналарга да айткыла, мусорду өрттөбөгүлө. Силер жөнүнө чогулуп койгула болду. Всё? Болду. Урматтуу. Булар үйгө келет. Просто сиздерчи биз азыр бирдиктүү база түндүк бар да, башка азыр электрон болгондон мындан кийин силер Кудайым буйрса, отуруп эле мой дом деген перекат этип үйдөн эле төлөп коесуңар. Азыр тазалык менен биз кирип атабыз, ошо формага киребиз, сез көрөбүз. Ооба, киребиз. Биз кире элекпиз азыр. Бирок кичине убакыт бериңиздер. Мына азыркы күндө аз эле болду. Мына чынбы? Февралдан бери, мына марттан бери, жаңы жылдан бери договорлорго эмиле отуруп атасыздар. Баарына бүтөт, кичине сабыр болуп туруңуздар. Баардыгы болот. Кудай буйрса. Анан мусор мына азыр бир киргизиңиз, киричи. Аэропорттун коя туруңуз. Мен айтып өтөйүн. Мен мисалы көчөңөрдү билбесем да, мына Абдыгал Аксакалга айттым, мына мусорубузду бердим. Бир толду кетти, азыр кайра келет дагы келет бир рейс. Az berem, sen aytıp koyla kayak girişini. Men boldu beremiz boldu. O boldu. Mından keyin mını aytıp otabız. Onun da 20'sında 30'sunda çıkarabız. Anan mındayda men size bunu Aksakallar özüңüzü grafik koyup alыңızlar. Kayakka biz maçtan jönөтөбүz. Özüңüzдөр kayakka gezek menен kirgizip alыңızlar. Bir bolsa 2 жол taşıyız. 3 köşe. Bирок bu neseni soranamda. Oy, mınday eкен да айна улай. Kança olsa jönөтөбүz. Taşıp бүтөбүz. Уксаңар чоң машина кире албайт. Мо тунайта батамызда биздин абгабар сездики. Сен өзүңүз дашалар кичинекейди. Biz andan kaçmayız. Bunu maşinanda memleket maksatında ayağa atalsa anlasek batmayız diyecek. Çok maşinalar misal sentralne köşeye. İyi. Bolgon yerine uğrabız. Sentralne köşeye çubultu atarız. Oldu. O yerden ile alıp gideriz. Biz. 20'sı bolbay kalıp Geceke çoğultuşaçı bizde degen. Kalatmay bizge жеткенче. Anda men anı kılbayım. Bunu sizler törağanlar menen akıldaşıp törağanlar grafik koyup berip atат mı? Ошо төраға сүйлөшкүлө. туура эмес коюп атат. Anda сүйлөшкүлө мен. Бол жака коюп эле ана тиги башын аягынан баштап атат да. Башына жетпейт, турап атат мына 4 күндөн бери Siz турат. aytıp atkан турады. Men ошон үчүн төрағаңар мен жеңилдем мага. Onu da aça vardı. Ana men aytым чоғыл. Мен aytым силер график коюп бергиле. Биздин милдетибиз ташыш. Анан тура ошон тура сиз коюп бергиле. Биз маштан 1 болуп, 2 болуп, 3 болуп чыгарабыз. Биз ал биздин жумушубуз ал. Тура жеке. Ал биздин анан мына мен билбеп турмун, азыр айтып атам. Мына азыр эртең менен бердим, мусор жүктөп кетти. Бир рейс. Дагы бир машина чоң машина келди. Ал да жүктөлүп атат. Себеби эжекелер мындай мен жөнөтөм. Мен мындай биздин милдет дагы айтып коеюн. Мына жаз келип калды, кыштан кийин мына биринчи дагы чаңгыланып болуп атат, мусор чыгарып атат, мусорлар да көп болот, шаарда деле болот. Бирок нукка түшкүчө. Түшүрөбүз, айтып атпайбы, мына бүгүнкү күнгө дейре дача суудан биз мына жаңы жылдан чыга элек болсо 9 машина чыгардым, 9. Азыр дагы беребиз, келет азыр 2 мына Моğola daha çok maçladı. Bugün barın açık etiriz. Bugün açık etiriz. Uyakçak betçi daça. Misal üçün 20'sında çıksa, 20 Кечиресиздер, менде да бир суроо бар эле. Менде да бир суроо бар эле. Азыр биз кечээ күнү бул жакта жалпы тартып кеткенде 3-4 күн мурда жалпы экологиялык санитардык абал өтө начар болчу. Аттардын, иттердин, жылкылардын өлүп жатканы көп болчу. Демек азыр ошолордун бардыгын тазаланганын, көмүлгөнүн жана ошондой эле акимият жалпы шаар башкармалыгы мындайча айтканда көзөмөлгө алганын көрүп турабыз. Сиздер менен чоң урматтуу көрүүчүлөр. Анан дагы бир суроо да. Бул жакта мына көрүп турасыздар өзүңүздөр тиги жолдо, мына башкы жолдон бул жактан сол жака бурула бериште, тетиги жолдун бул жака 5 километр алыстыкка чейин четинде дагы таштандылар жатат. Ошол жакта да бир көзөмөлгө алып койсоңуз. Хорошо. Мындайда эжекелер
Бұл мусорды біреуге алыстан алсам барыбыз өзүн жашаған жерге аярма меле кылалы. Себеби Кыргызстан барыбызга ыйык турагы. Анан бирөө таштап бурат, түшүнүп атам. Ал сурасаңар эч ким мойнуна албайт. Биз тото. Ошондуктан мен сизден суранам да, жашаған жерибизди, аймагыбызды мындай көз салып турсаңыздар, бизге де жеңил болот, сиздерге деле жеңил болот да. Ошон сураңан, буна жигиттер айтып атат, буларга да рахмат, булар ошону чагылдырып атат. Биз биздин милдетибиз болгон техникабызды адамдарды алып келип ташып кешип милдетибиз, ташыйбыз, анан дагы кеширип коебуз. Сиздерден өтүнүчүм, кээ бирлер доогор боло элек, ошон доогорду анан кийин ай сайын төлөп турсаңыз, биз аны чыгарып кетебиз. Тура болду, жок айтып алдым да, тура түшүңүздөр. Анан ташып кетебиз. Анан биз чыгарабыз, туура айтабыз. Бизге кээ бир аймак өтө чоң, Новополовка ишенесиз, мына бизге айтып коем маалымат, күнүнө 100 тонна мусор чыгарабыз. 100 тонна. Бир күндө. Территория чоң. Атым Жылдызбек. Азыр мындай мисалы кышында от чагып атпайбызбы? Бул бир эле маал чыгат. Ооба. Мисалы көчөгө жолдун жээгине төгө албайбыз. Биз токойдун жээгинде жашайм мен мисалы. Ошо токойго да төгө албайбыз. Токойубузду тазалап турабыз. Анан ошо гүлдөрүбүзгө ошо бир эле жолу төгүп коет экенбиз. Мен коробомдун ичинде турат, азыр барсаңар, мусорго чыгарган жокмун. Гүл турат 11 мешок. Ошондо кандай кылабыз? Эми мындай кечирип коесуңар. Биз мындай жаңы жылы мына ар бир келген сайын бир мешоктон алып чыгып кетип атабыз. Алып чыгып кете беребиз. Анан эгерде үлгүрбөй калсак, биз азыр мына башка конуштарда көп, аябай көптөн опа. Мен кварталдын баарын чогултуп атам, айтып атам, атапетени сөзөн бүткөндөн кийин келиңиздер, баарыбыз отурайлы, сүйлөшөйлү. Техникада бизде чектелүү аз эле. Мына мусоробузга мен анча сала албайм, бул сынып калат. Атайын чоң бир грузовой, моундай кичинекей машиналар келгиле, сүйлөшөлү дагы, кезек менен берели. Өзүңүздөр жардам берип чыгарып. Антпесе бир мешокто эле бүтпөйт. Биз пока бир мешоктон болсо да чыгара берели деп атабыз. Ооба, чыгарабыз. Сизден башка деле бар да, аларды сүйлөшүп атам мен. Жардам берели, ала дагы кээде мына жүктөгөнгө башканда жардам берип атчы. Жардам кылабыз, чыгарабыз. Аны бир жака төгүштүн кереги жок. Атайын полигон бар бизде. Өзү Кудайга шүгүр, Новополовканын өзүнүн полигонубуз бар. Ооба, бирок чоң мешокко салбасаңыз, жаш балдардын белиде көтөргөнү ооруп калат экен. Күрүшүктөрдө маяк коюңуздар. Көмүр кылганга салып коюңуздар, жүктөгөнгө да жеңил болсун. Сиздерден суранчы. Атак келген машина, ар бир келген машина эсиңиздер койгон. Бирден экиден мешок алып кете берет. Ал мен сразу айттым го. Алып кетет. Мына сразу айтып коем. Мына болду. Жүрүңүздөр, чогуу баралы, жүрүңүздөр. Каяка кетти? Туура эмес коюп атты негизи. Берген графикке жүрөсүз. Чакташып алып. Ой, биз 20-сында чыгат деп эле коюп атат. Анда мына аксакалдар менен биз беребиз. Мына текти аз да берем. Только чектеп алып график коюп берели, биз жөнөтө беребиз. Туурабы? Мен Онунда дегенде ушу дачадан аягына чейин чыгарып кетпейсиз да силер аны. Чынбы? Жетишпейт экенсиз. Айтыңыздар, канча 3 техник болсо 3 техникке жөнөтөм. Силер просто графикти такташып алыңыз. Аксакалдар мага өзүңөрдүн төрагаңар мага айтып атат, мен ошону жөнөтүп атам. Аны тура түшүнүңүздөр, биз техника бербей койсом анда биз беребиз. Күрүштү болуш беребиз. Техникасы экөөлө, үчөөлө деп эле анан алар успейт этпесе, бул жерде 2 дачаны чыгарып коюп эле анан күнөттүү болуп атат го деп атпайбызбы? Жок, айтыңыздар. Биз болсо алып чыгып кетебиз. Силер өзүңүздөр такташып коюңуздар, кайсы мен болду берем. Анан келгенде өзүңүздөр кезек кылып киргизе бериңиздер. Туурабы? Анан үйгө узкий жолдор болсо, берагыраак чыгарып жардам берип коюңуздар. Центральный көчөгө чыгарып атабыз. Ооба, жүрүңүздөр бардыгыбыз, жалпы баралы. Жүрүңүздөр. Тазалап атабыз, несин дачаны. Жазып алыңыз. Кайсы номерди берейин? Ошко, любой номер. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Албетте, жалпы Ленин районунун администрациясына, жалпы райондук мамлекеттик администрациясынын көзөмөлүнө албетте алынды. Буюрса шаардык тазалык ишканасына буюрса толук түрдө өттү. Эми таштандынын бардыгын жалпы шаардын тазалык ишканасы толук түрдө колуна алат. Аксакалыңыз Абдыгалык ака, дачанын аксакалы. Турактын председатели. Анда Турат менен сүйлөштүр. Аэрофлоттук Сүйлөшпөгөлө болду, мен берем. Мына Искендер турбайбыз, мына мен берем азыр буга. Көрдүңүзбү? Мен маалыматым жок экен, ошо сен дачасынын төрагалары бар да, мен ошолор менен сүйлөшүп атам. Кереги тийчи киши экен. Берем буларга да, мына ошого беребиз азыр. Болду, сиздерге да, сиздер да бизге жардам бериңиз. Так эле иштеп берсеңиз ай, биз батабызды гана беребиз. Болду. Биз милдет Ишиңиз алдыга болсун эми. иштейбиз деп келебиз, кудайбыз, иштейбиз. Жүрүңүздөр анда эмесе. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, албетте биз Ленин районунун мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Жыргалбек Тургунбековичке кайрылгандан кийин ал өз көзөмөлүнө алып тез аранын ичинде 2 күнүн ичинде буйрук чыгарып, буюрса бул жакта ишембилик өткөрүп, бул жактагы санитардык экологиялык абалды жакшыртуу боюнча атайын бүгүн иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Андан сырткары жалпы тазалык ишканасына өткөрүлүп берилди. Шаардын сөзсүз түрдө
Кыргызстандын өнүгүп өссүн, экологиялык абал жакшырсын, эч качан ушу жаратылышка кыянаттык кылбай, таштандыларыбызды өзүбүз менен алып барып, атайын баштыкчаларга салып, алып барып, атайын тиешелүү жерлерге төгөлү. Бары аэропорттон чыккан. Аэропорт этиги авиа ганчи турган жерден иштеп аткандагы чыккан бетондор. Мындай бетондордун канчасын биз көмдүк убагында. Неме кылы тиги бул көп жылдан бери накапливаться эткен эме да. Анан биз Адриан мына колго алып, аким рахмат Ленинский. Болжол менен канча жыл болду? Мусул үйүлгөнүнө. Мореке 2002-жылы, 2000-жылдан бери келетат. Эми аздан, бирок ушул көйгөйдүн баарын всегда биз көтөрүп келгенбиз. Дача болгонубуздан, статусу жок болгондуктан бизди карабай эле келген. Эч ким мындай. Анан жайыт комитети келип алып, жылда неме кылат? Бүтүрүп берем деп малдарга налогду алат. Жылда келип ар бир баштын налогдорун алат. Бирок ушул мусор неметкен. Такыр эч бир жардам берген жок да. Мына өзүңүздөр деле көрсөңүздөр, мына монун баары канча жылдан бери накапливаться эткен. Мусорлар 3 жылда, 4 жылда, 5 жылда ушул мусор ушундай болуп кетсе, анда биз мойнубузга алат элеге. Ушундай болуп калды депчи. Жок, бул илгертен бери келатат. Ушул мусор анан ар бир эле өзлөрү бизге мусоробуз ушуга чейин мусор ташыгай турган машина эч качан кирген эмес. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен мусорду Манаска, жаңы жерге, ушундай полигонго ташып жүргөнбүз. Эми азыр ЖКХ бизди колго алды. Эми биздин мусорубуз чыгып атат. Ленинский район машина бөлүп берди. Шаардын тазалык ишканасы. Шаардын тазалык ишканасы бардык машинени бөлүп берип атат. Биздин айыл, мен сомневаться этем, что биздин айыл алып келип төгөр. Эми төгүп аткандыр. Эми күндүз төкпөйт эч ким. Азыр эч ким келип төгкөн жери жок да. Түн ичинде келип төгүшөт. Бул основной түн ичинде түн жамынып келип төгүп кеткен мусорлар. Ушунча накапливаться этип кетти. Эми ушуну тазалап, баарын тең бүтүрүп түздөп алсак, элге да жакшы. Могул жерден учкан салафандын баары тетиги айылдын багына барып илинет. Ушул жердин баары. Эми мунун баары канча жылдан бери жон терибиз менен сезип жүрөбүз. Биз эч качан дача болгондон кийин бизде эч качан караган эмес. Эми азыр мына Ленинский районго кирип калдык. Мына мектебибизге автобус берди. Жолдорубуздун баарын оңдоп берди. Свет, освещениялардын баарын коюп берди. Аз-аздан. Эми мен ойлойм, ары карата бул Ленинскийдин акими Жыргал мырза дагы карайбыз силерди, дагы көйгөйүңөрдү чечебиз деген мындай жакшы жылуу сөздөрүн айтып келатат. Биз ыраазыбыз ошого. Эми ушунча кылды. Эми биз Кудай буйруп, ажообуз президентибиз кол коюп, немеге өтүп кете турган болсок, статус алып, аян макамын ала турган болсок, анда обязательно өкмөт карайт бизди. Балдарыбызга пособиясын карайт. Биздин Север Электрога биз баягы частный сектор катары эле числить этебиз, бирок өзүбүздүн көйгөйүбүздү өзүбүз чечебиз да. Ошон үчүн эми Север Электрога биринчи очо Север Электрога таза суу менен камсыз болсок, биз мисалы үчүн полноценный Кыргызстан жараны болуп, өзүбүздүн неме баарыбыз тех паспорт алдык, өзүбүздүн немебизди алып алсак, пропискага туруп, өзүбүздүн жарандар, өзүнүн үйүнө пропискага туруп, азыр элдердин мына ушу 11 дачанын баарыныкы тең бир жерде ушу дачанын ичинде пропискасы жок кишилер жок. Баары тең ар кайсы жерде пропискада. Анан эми ошол эми жакшылыкты үмүт менен күтүп эле атабыз. Эми ажообуз кол коюп берип бир жерге өткөрүп берсе бизди, анан кийин технический паспорт алдык, соңго бизди чакырып, сондо дагы чогулуш болуп ошол жерде айттык биз ушундай десек, сон айтып атат. Силерди бир жерге статус берип, бир жерге байласын, биз технический паспортуңар бар экен. Давай, биз силерге прописка бергенге даярбыз деп атат алар. Анан эми үмүтүбүз чоң. Бирок баарыбыз жайгашып калдык. Бул жерде 15 000
Халктан мындан bir жыл мурун биз перепис кылдык элек 15.000 калк болгон. Баарын санап чыкканда азыр дагы 2 жылдан бери дагы 16-17 миң болуп калдыкпы. Эми ушундай. Жүрүңүздөр анда. Сөйлөшкөнчө. Элдерге түшүндүрүү иштерин аябай эле жакшы түшүндүрүп айтып атабыз. Эми эл экенбиз да, эми кандай десем, эл бирөө туура кабыл алып атат, бирөө туура эмес кабыл алып атат, бирөө мейли ушу үйдө сасып жаткан мусордун андан көрө алып барып таштап келейинчи деген ой менен неметип атат да. Бирок эми азыр тетиги табличкалар дилип, ошо кире турган жерлердин баарын тең замаразып этсек, анан Кудайым буйрса жакшы болуп калат го. Эми элдерге айтып атабыз, элдерге түшүндүрүү иштерин аябай көп чогулган жерде дагы мына азыр ифтар болуп аябай мындай жакшы элдер бат-бат чогулуп атабыз. Ошол жерден да айтып атабыз. Келгиле тазалыкты кармайлы, ЖКХны келип баарын кармайлы деп айтып атабыз. Элдерге түшүндүрүү иштерин аябай айтып атабыз. Ушу немеден колдонуп, ушу дача суу айылынын элдерине дагы бир жолу кайрылат элем. Келгиле таза жашайлы. Эми ушундай стихийный болуп кетти. Болбойсо болот эле, эми болуп кеткенде эми тазалап баарын бүтүрөлү. Ушу мусор маселесин ЖКХ колго алды. Ошол жака эле жөнөтөлү мусорубуздун баарын. Мусорларды ошол жака төкпөйлү. Ушуну таза кармайлы, жакшы жерибиз. Көп жап-жашыл болгон сонун жерибиз бар. Ооба да. Ушунчалык сонун жерибиз бар. Ооба да. Ошону таза кармайлы. Ушу силер келип эле төк жерине Aman болгула, иштеп бергениңерге чоң рахмат. Şu daim amançılık, тынччылык болсун, айылыбызда ынтымакчылык болсун. Барыңарга чоң рахмат. Сиздерден дагы бир суроо жооп алып алсак, азыр эми ушундай жакшы иш-чара болуп атат ишенбилик. Ушул убакка чейин мисалы 5 жыл бою, 6 жыл бою чогулган таштанды деп айтышты да. Анан буга чейин мындай масштабдуу иш-чаралар болдубу тазалоо боюнча? Жок, биз айылдын тегерек четин эле тазалачубуз көбүрөөк. Биякта байкап турмун мен лично да. Биякта эч байкап турмун, бирок аябай жакшы болду. Өзүбүзгө да сүйкүмдүү болуп калды. Эки жакты карасак, рахмат ушу уюштурган биздин айыл башчыбызга дагы мен ошо ыраазыбыз. Ушундай группа менен айтып чыккыла, келгиле, чогуу иштейли, баардыгыбыз бирдикте бололу дегенди бизге абдан жагат да. Бул мындай болуп турган аябай жакшы. Дагы ушул эме көтөрүп, демилге көтөрүп ушул иштерди кылдырып атканына рахмат айтып койгула. Мейли болду. Рахмат сага дагы. Ооба. Коштошпойбуз. Мейли болду. Бир суроо жооп кылсак. Албетте эми бул топтолгон жалпы таштанды бир 5-6 жылдай убакыт болуп кетти деп атышат да жергиликтүү тургундар. Анан ушул боюнча эми азыр бул таштандыны жалпы жок кылгандан кийин кандай алдыга ушундай пландарды коюп атасыздар? Кандай иш-чаралар уюштурулат мындан ары? Буну эми биз бул жергиликтүү МТ бар да. МТ менен булар сүйлөштү, мындай бир ограждать этип, бир нерсе кылбаса болбойт, аны ошол ойдон калып калса дагы эле түшүрөт да. Муну алып бүтсөң эртең деле ким кепилдик бербейт, туурабы? Адамыбыздын маданиятыбыз, аң сезимибиз өзгөрмөйүнчө эчтеке өзгөрбөйт. Туурабы? Мына айдоочу маданиятыбыз жок, башкабыз жок. Мына тазалап атабыз, ким төгүп атат? Ошо элдер эле төгүп атат да. Башка бир жактан алыстан келип деле төккөн жок да. Айтканыңа туура, биз тазалайбыз болот. Бир күн болобу, 2 күн болобу, анан кийин хотя бы мону айтып атабыз, жама кыласыздар, ограждать этесиз, тосуп койгула. Антпесеңер бизге деле оор.
Анан муну ушул жерде эң биринчи ушул жерде жашап аткан 10 дачанын төрагалар, председательдер, төрагалдар келип кызыктар болуп, жергиликтүү эмтүү менен рай администрация менен чогултуп бир нерсе чечип коюп койсо, бизге жакшы болот. Бизге деле жеңил болот эле деп туруп, антпесе мына бүгүн кечке ушул жерде жүрөбүз азыр. А шаарда деле бүгүн бизде мындай эс алуу деген жок да, күн сайын мусор чыгарабыз да. Суббота түн вообще эме жок да. Анан азыр жалпы ишенбилик дача суунун канча ушул тиешелүү кандай деп коет? Ошол жалпы дача суу боюнча болуп атат да, Ооба. Бул дача суу биринчи, экинчи болуп бөлүнөбү же кандай? Бул жерде менин билишимче мен 2-3 курултайга да делегат болгом да. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, жалпы кечирим сурайм сөзүңүздү бөлгөнүм үчүн. Мына тартып койсоң, көрүп атасыздар, жалпы дача суу боюнча ишенбилик уюштурулуп атат. Албетте бул абдан сонун көрүнүш. Тазалап калды да. Жалпы мамлекеттик райондук мамлекеттик администрациянын жетекчиси Жыргалбек Тургунбековичке ыраазычылык билдиребиз. Эми буюрса сизге толук ишенебиз эми. Толук ушул тазалыкты өз колуңузга алып, албетте эми өлкөбүз үчүн, жалпы шаарыбыз үчүн чоң бир өзүңүз салымыңызды кошуп бериңиз. Албетте биз эми мындай да, биз иштейбиз деп келгенде иштешибиз керек да. Туурабы? Биз элди ушу тазалайбыз деп эме кылабыз биз. Просто биз өтүнөр ушу жергиликтүү элдерден да суранып атабыз да, мусордон таштабаңыздар. Өзүңүздөр каяр болсоңуз карап койсоңуздар. Туура, антпесе бизге эле түшкөн кыйын болуп атпайбы? Анан биринчи ошо эл өзүнөн баштаса тазалыкты. Анан биз да карайбыз. Анан мен суранып атам буларга да өзүңүздөр да карап туруңуздар. Бир нерсе кылып алса, мына сен келип калдың көрдүң, мына канча бул тазаланган эмес да булчу мына. Биринчи жолу тазаланып атпайбы? А мусор дачанын ичинде деле мына марттан бери январдан мусор чыгымган да үлгүрбөй атабыз чыгарабыз. Бирок чыгарабыз. Биз чыгарабыз, иштейбиз деп келгенден иштейбиз, чыгарабыз. Бул биздин милдетибиз. Бирок элибизге кайрылып коебуз, ошо дача суунун 10 дача бир айылы бар. Ошонун төрагаларына, төрайымдарына, элдерине кайрылам да, мусор таштабаңыздар. Тазалык сизден, анан бизден башталат. Туура, ошондо аяр бололу, ошондо шаарыбыз да таза болот, мамлекетибиз да таза болот. А бизге да жеңил жакшы болот дегенди айтып атам. Эң туура айттыңыз. Албетте сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе буюрса мындан аркы жакшылыктарда жолугуша берели. Буюрса, рахмат чоң. Сен келбесең булар кыйынчылык тура. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Атайын тазалыктын бул жакта унаасы келип таштандыларды жүктөп, андан сырткары эми